Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмондун чакыруусу менен Душанбе шаарына Борбор Азия мамлекет башчыларынын 5-консультативдик жолугушуусуна катышуу үчүн келди. Janob Yo'li va Tojikiston xush omaded. Мамлекет башчынын учагы Душанбе шаарынын эл аралык аэропортуна конду. Президент Садыр Жапаровду Тажикстандын премьер-министри Кохир Расулзода тосуп алды. Сапардын алкагында Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 14 сентябрда Душанбе шаарында Тажикстан Республикасынын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Өлкө лидерлери Кыргыз-Тажик эки тараптуу кызматташтыгынын актуалдуу маселелерин, темалардын кеңири спектрин, анын ичинде Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо маселелерин талкуулашты. Мамлекет башчылары ошондой эле регионалдык жана эл аралык күн тартиби жана Борбор Азия мамлекет башчыларынын алдыдагы 5-консультативдик жолугушуусу боюнча пикир алмашты. Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон эки мамлекеттин жана элдердин ортосундагы ынак коңшулукту бекемдөө максатында үзгүлтүксүз саясий диалогду улантуунун маанилүүлүгүн баса белгилеп, эки тараптуу мамилелердин бардык спектри боюнча ачык жана мазмундуу баарлашууга даяр экендиктерин билдиришти.